Sühan. Саламатсызбы? Тынччылыкпы? Бир жакка жөнөдүңүзбү? Yok. Tigi bir kardeşim bunu unutup kalıptır. Ошону Жесурдун качып кеткенин уксаңыз керек. Туурабы? Oba. Uktum. Каякта экенин билесизби? Сизге чалдыбы? Yok. Bilbeyim. Maga çalgan yok. Yani aramadı beni. Ошентип ойлогом мен да. Эгер аны менен байланышып калсаңыз же жолугуп муну ага берип кое аласызбы? İçinde ne var bunun? Менден кичинекей белек. Саламатсызбы? Кутунун ичине көзөмөлдөчү шайманды салып, аны Рыфат агага бердим. Белегимди Жесур алып бара турган болду. Жардамың үчүн чоң рахмат. Жесур кыска убакыттын ичинде табылат деген үмүттөмүн. Менин да үмүтүм чоң. Эгер мындан башка жардамым керек болуп калса, чалып коесуз. Комиссар көпкө алыстабаптыр, жакын жерде турат. Тергөөчү бей, Рыфат Илбей азыр өз унаасынан түштү. Жөө баратат. Камсанабаңыз карап турабыз. Комиссар, сигнал токтоп калды, жылбай турат. Отурган жерин таптык, тергөөчү. Кошумча күч берсеңиз кармоого даярбыз.
Тынччылыкпы? Эмне болду туугандар? Үйдү тентип чыккыла. Эч бир жерди калтырбай карагыла. Сен бул жакка, сен тигил жакты, сен аркы бөлмөнү кара. Комиссар, эч ким жок. Senin emne işin var? Sen beni kantip alып келдің, Süхан. Рыфат бей сага буларды берип жиберди. Ачып көрбөйсүзбү? Бирок бул Ооба. Көзөмөлдөөчү Шайман. Полиция ушул Шайман аркылуу сизди аңдып Жесурду кармашат. Эми жардам бер деген өтүнүчүн четке каксам, шек сынап калышабы дедим. Балким чогуу аракет кылсак жакшы болот беле дейм. Сиздин Жесурга жолугууңуз коркунучта турат. Бирок менин артымда эч ким жок. Андан көрө сиз азыр даярдап койгон буюмдарыңызды мага бериңиз. Мен болсаларды Жесурга алып барайын. А полиция болсо сизди аңдып жүрө берсин. Бул кылганың өтө кооптуу. Эмнеге мындайга бардың? Сени көргүм келди. Чындык ортого чыксын, мен да сага жардам берейин дедим. Жок, болбойт. Сени бул ишке аралаштырууга көнүм чыдабайт. Сөзүбүз бүттү, түшүнүктүүбү? Өтө кеч болуп калды. Аралашканым качан? Качпай койсоң жакшы болмок. Бул кылганың күнөөңдү көбөйтөт. Аргас болдум. Өзүмдү качуу жолу менен куткарып калдым. Камалып калганымда баары мени өлтүрдү деп ойлоп калышмакта, чынында ким өлтүргөн таба алышмак эмес. Апамдын өлүмүнө тиешеси бар адамды биз таап бердик го. Тергөөчү эмне кылды? Серхат бейдин кылгандары ачык айкын көрүнүп турбайбы? Эмнеге жетишти? Анда көрүп турабыз. Ошол себептен мен эч кимге ишенбейм. Өзүмдүн жумушумду өзүм жасайм. Сен болсо бул ишке аралашпайсың. Сен эмне кылып атасың? Сухан экөөңөр чогуу болуп, мен ойнотуп жатасыңар, туурабы? Сухандын буга эч байланышы жок. Ал кыз мага белегин көтөрүп келиптир. Жесурга берип кой деп. Өзүңүз билесиз, мен мурунку полицеймин. Күмөн санадым албетте. Текшерип көрөйүн деп ушуну кылдым. Көргөнүңүздөй эле жаңылбаптырмын. Мурунку полицей болсоң, анда күнөөлүүнү жаап жашырып атканың үчүн кандай жаза аларыңды да жакшы билесиң. Жесур менен жолугуп жатканыңда кармап калам сени, Рыфат Илбей. Кыжалат болбоңуз, андай ниетим жок менин. Көрө жатарбыз. Ишим бүтсө чыксам болобу? Баса, менин сизге сунушум бар. Менин артымдан түшүп убакыт короткуңуз келсе, анда өзүңүз билиңиз. Бирок ордуңузда болгонумда Жесурду кууп жүргөндөн көрө чыныгы күнөөлүн издемекмин. Жесур. Көрүп турасың го, Рыфат бей сага жардам бере албайт. Сага мен гана жардам берем, түшүнсөң? Мен өз ишимди өзүм жасайм, камсанаба. Кандайча болот ал? Бардык жерде сени издеп атышат, алардан кантип кутуласың? Сыртка чыгарың менен сени кармап кетишет, полиция жүрөт көчөдө. Süхан, түшүнбөй атат окшойсуң. Сени бул ишке аралаштыра албайм. Эгер мага жардам берип атканыңды билип калышса, Ал мени ойлондурбайт. Сага тандоо мүмкүнчүлүгүн берген жокмун. Каалайсыңбы же каалабайсыңбы, мен сага баары бир жардам берем. мунун сага эмне кереги бар?
Залих аганын апаңдын өлүмүнө тиешеси барбы жокпу? Аны билбейм. Балким билбей калып. Алда бирөөгө курал болдубу? Аны да билбейм. Бирок эмне болгон күндө да мен ошол адамдын колунда чоңойдум. Ал Шириндин атасы. Аны ким өлтүрдү табышым керек. Сага бирдеме боло турган болсо, Зар саналуу эч нерсе болбойт. Мага эч нерсе болбойт. Кана? Каерден баштайлы? биринчи окуя болгон жерди билишибиз керек. Макул, анда окуя кайсы жерде болушу мүмкүн? Сен оюң кандай? Баса. Тиги оюма бирдеме келди, бирок тиешеси жок го дейм. Унаанын артынан Салих аганын сөөгү табылганда бут кийиминин алдына жабышкан гүлдү байкап калгам. Балким анын мааниси деле жок болсо керек, билбейм, бирок ошону эстеп кеттим. Окуяны иликтөөдө жардамы тийип калар. Анда кандай гүл эле? Кайсы түрү? Азалия, гардениябы, жакация. Билесиңби? Неме мындай көк сыя, бирок көк. Кызгылт көгүш сыяктуу сары бутагы менен. Башка нерсе эстей албай жатам. Ушуну гана эстедим. Макул, көрсөң эстей аласыңбы? Карап көрөйүн. Ушул болушу мүмкүнбү? Көгүш, кызгылт көгүш болгон гүл болчу. Жок, бул эмес. Мынчалык чоң эмес болчу, жок. Мындай болушу мүмкүнбү? Жок, аны кандай түшүндүрүп берсем, мындай. Фиалка гүлү бар го. Фиалкага окшоп кетет, бирок фиалка да эмес. Бул эмес, э? Бул эмес, макул. Көгүш болгон гүл. Бутагы сары. Кандай болушу мүмкүн? Бул болушу мүмкүнбү? Ооба, дал ушул. Ушулбу? Ушул, дал өзү. Кызык, бул бардык жерде эле өсө бербейт. Корлуда да өтө аз жерде өсөт. Жакшы эмеспи? Бул гүлдүн каерде өсө турганын билсек, окуя болгон жерди оңой табабыз да. Кудай ургур. Кимге чалып атасың? Соңгүлгө. Күнөзкана башчысы бизде. Менин компьютеримде эндемикалык түрдөгү гүлдөр бар. Папка бар, ошону карасын.
Соңгүл, мен сенден бир нерсе сурайын дегем. Азыр кеңсеге барганда компьютерде эндемикалык түрдөгү гүлдөр жөнүндө папка бар. Ошону ачсаң, крокус түрү де бизде. Ошол жөнүндө маалыматтар Корлуудада каерде өсөт экен билип берчи. Макул, күтөм анда. Ооба. Эң сону чоң рахмат. Көрүшкөнчө. Эмне дейт? Корлуудада бир гана жерде өсөт экен. Мен ал жерди билем. Эң сонун. Жерди айт, мен дароо чыгайын. Чыгалы дейин дедиң беле? Сюхан, Андай неме? болбойт, Жесур. Сен унааң менен барсак билдим калабы деп ойлодум, Сюхан. Көңүл бурдуруп албайлы. Сыртта бир унаа бар, ошону менен баралы. Алло, эмне болду? Туран, мени ук, үйдөгүлөр бир аз тынчып калды. Эгер азыр келе калсаң, Азыр бара албайм, ишим бар, жумуштамын. сен бат эле жумуш таап алдыңбы? Эми ал балаңдан да маанилүү болуп калдыбы? Ошондойбу? Мен сен айтканыңды ойлондум. Аны мунаса. Эмне? Эмне дейсиң сен? Кантип сүйлөшүп атасың мен менен? Сага эмес, сага айткан жокмун. Кое тур, өчүр телефонуңду, мен иштешим керек. Анан сүйлөшөбүз. Алло? Мындан ары жүрө албайбыз. Дарактар жыш өскөн бул жерде, анан да өтө баткак. Бул жер мурда парк болчу. Апам менен көп келчүбүз, гүл тергени. Мына көрдүңбү? Бул жерлерден момундай крокус гүлдөрүн тапсаң болот. Жакын жерде эле болуш керек. Чөптөр басылып эзилип калгандай. Бирдеме болгон бул жерде. Могу жер. Жесур. Кан. Каерде? Кана, каерде? Мына. Ошентип окуй болгон жерди таап алдык. Ооба. Ок бир жеринен кирип башка жагынан чыгыптыр деген болчу тергөөчү бей. Демек, ок бир жерге тийген. Болду, майда чүйдөсүнө чейин айтпай эле койчу. Жыйынтыгында Салихага жөнүндө сөз болуп атат го. Апамды өлтүргөн киши жөнүндө сөз болуп жатат. Жаман болуп атсаң унаада отуруптур. Бул жерден алыстасак жакшы болмок. Gel. Эмне болду? Gelсең мен эмне таап алдым. Велосипеддин изи. Кечээки из бул. Кайдан билесиң? Издерди окуй алганыңда түшүнмөксүң. Бүгүнкү из эмес бул. Көп болсо кечээкүнкү. Сен эмне кичинекейиңде из тааныгыч белең? 1, 2, 3. 4 дөңгөлөктүү жаш балдардын велосипеди. Эми бул жакшы, бирок мындан эч нерсе биле албайбыз. Бул жолдон
Качандыр бир кезде бир бала велосипед айдап өтүшү мүмкүн, туурабы? Окуя ошол маалда болушу мүмкүн. Эмне, дагы эмне таптың? Али 1А. Чынында сен үмүтүңдү үзгүм келбейт, урматтуу Шерлок. Бирок бул далилдер бул окуяга эч кандай тиешеси жок. Аны азырынча билбейбиз. Бир бала бул жерге качан болсо келгенди жана ушул жол менен өтүп баратышы да мүмкүн. Анан да бул өчүргүчтүн качан түшкөнү да белгисиз. Макул, эмне болгондо да тергөөчү бейге кабар берейин. Бул жерди изилдеп көрсүн. Бир-бирден болгон далилдерди текшерсин. Карыш калтырбай карап чыгышсын. Биз тапкан жалгыз далил болсо бул. Полиция маани бербей койгон жана окуяга тиешеси жок деп эсептеген далил бул. Анан биз да бош отурбай бул далилдин артынан иш жүргүзөбүз. Эми эмне табышыбыз мүмкүн? Эч нерсе таппашыбыз да мүмкүн, бирок ойлонуп көрсөң, эгер бул жерде бир бала окуя болгон жерде жана окуяны көргөн болсо, кымындай болсо да бир нерсе көрүп калып, эч болбоду дегенде тапанчанын үнүн уккан болсо, сөзсүз түрдө бул өлүмгө кимдин тиешеси бар экенин айтып берет. Макул дейли. Андай нерсе болгондо ушуга чейин убак эле полицияга кабар жеткиришмек да. Ал жагын биле албайм. Айрым адамдар полициядан коркот, ошол себептен айтпай да коюшу мүмкүн. Болушу мүмкүн, бирок Окуя болгон жер, анын убагы менин күнөөсүз экенимди далилдей алат. Ошондо мен каерде болгонумду тастыктап бере алам. уксаң, сени капаланткым келбейт чынында. Бирок менин оюмча, булар биздин ишибизге жарабайт го. 0,99% божомол болсо деле аракет кылып көрсөк болбойбу? Макул. Аракет кылып көрөлү. Бирок сен унаада отуруп турасың. Сүйлөштүк. Корулдаада жалгыз мектеп бар. Баланын аты классы белгилүү. Эгер дароо жөнөй турган болсок, жабылганга чейин жетишип калабыз. Балким бала менен сүйлөшкөнгө да мүмкүнчүлүк болот. Жүр. Мехрим акайым, кечиктиңиз го? Кечирим сурайм Корухан. Мэрияда ишим көбөйүп кармалып калдым, кечир. Жер тилке кандай экен? Фирмага кошуп алалы деп атам. Бирок оолу сизге көрсөтөйүн деп чечтим. Сонун өтө кооз жер экен. Бирок азыр муну ойлоого чамам жок, Корухан. Эмне болду? Сенин кабарың жок окшойт, Жесур качып кетиптир. Эмне? Кандайча качып кетиптир? Ой, билбейм. Качыптыр иши кылса. Мэрияда кулактандыруу илишти көргөн билген болсо полицияга кабар берсин деп. Мунасага. Эмне болгон шаарча деги? Күндө кылмыш, күндө шумдук. Дал шайлоого даярданаар маалда. Мен Жесурга абдан муктажмын дейсиң, Корхан. Ал болбосо шайлоодон утуп чыга албайм. Анда дуа кылалы, киши өлтүргүч табылып Жесурдун жаны жай алсын. Мен да ошентип ойлоп аткам. Бирок абалы ого көтөрүп оорлошту. Качып кеткени күнөөсүн көбөйтөт. Сухан билет болду экен муну? Биринчи А класста Али деген эки окуучубуз бар. Фамилиясын билесизби? Тилекке каршы. Кечиресиз. Экөө менен тең жолуксам болобу? Бирөө ооруп калып бүгүн окууга келбептир. Экинчиси танаписте. Класс жетекчиси ушул жерге алып келет. Макул, чоң рахмат. Кайда жүрөт бул кыз? Эмнеге телефонун албайт? Жесур ага корголоо болсо керек, анчалыкка барбайт деп ойлойм. Анысын билип болбойт. Ал Жесур деген немеден баарын күтсө болот.
иши кылып кармалса экен. Кармаларынан эч шегим жок. Кайсы доордо жашап жатабыз деге. Бул иш анчалык оңой эмес. Полициядан качат имиш. Сен тиги Жесурдун жактоочусун шынарлап жүрбөдүң беле Бану менен? Өзүң акмалап көрбөйсүңбү? Каякта жашынып жүргөнүн ошол билет. Бану менен сүйлөшпөй калганбыз. Телефон чалсам албайт. Жылдызыбыз келишпей калды. Мен бетиңе түкүртпө. Койсоңчу. Гүл ал, же шакек ал, бир кыздын көңүлүн алууга жарабайсыңбы? Жашынган жерин билип кел. Аны да мен айтышым керекпи сага? Суханбы? Жок. Дал отурасың да. Кана бар, кыз менен жараш, тапкыла тиги акмакты. Макул. Колумдан келген жасайм, бирок сөз бере албайм. Эмне керек? Эмден чалып атканын карабай туруп жооп бердиң окшойт. Тизгиниңди колунда кармап турган киши менен сүйлөшүп жатканыңды унутпа. Кое берчү болсоң башың жанчылат корулууда. Ошону эске ал. Сен мыскылдаганыңды коя тур. Жесур качыптыр, уктуңбу? Уктум, атүгүл көрдүм. Көрдүң дейсиңби? Полицияга айтпайт белең. Айт албадым. Кызың да жанында болчу. Суханбы? Койсоңчу, башка кызың бар экенин бизге айтпай жүрдүң беле? Эмне кылып жүрөт Сухан ал акмактын жанында? Билбейм, детектив ойноп жатышат. Салихти өлтүргөн жерди табышты. Анан да бир бала бар экен. Ошол окуяны көрүп калышы мүмкүн. Кандайча? Эмне деп атасың? Эмне болгон бала? Билбейм, мен да байкаган эмесмин. Бирок кече ал жерде бала жүргөн экен. Эмне көргөнүн биле албадым, бирок сеники да ошонун артынан жүрөт. Чарбага келчү болсо деп ушул жердеги топту көбөйттүк. Анан да Корлууданын негизги жолдоруна көзөмөл пункттарын жайгаштырдык. Ага улай Токой жолдорунда тоскула. Жарайт, айтканыңыздай болот. Алло, Кылмыш ордун таптым. Жесур? Жесур, сен каяктасың? Эмне кылып жүрөсүң? Дароо колго түшүп бер. Токойдогу жолдун 15 чакырымына баргыла. Саздактан кийинки эле жер. Салих Турхан ошол жерде өлтүрүлгөн. Кан издерин чынар теректе октуда көрөсүңөр. Жесур, уксаң. Акыркы жолу эскелип жатам. Дароо колго түшүп бер. Башыңа дагы бала ашыр болбой. Кечирип кой тергөөчү. Күнөөсүз экенинди далилдегенге чейин колго түшпөйм. Баргыла. Жесур! Ал жерге мурда барган эмес белең. Балким велосипед тээп жүрүп барган болушуң мүмкүн. Мен велосипедим жок да. Макул Али. Рахмат сага. Кананда бара бер классыңа. Анда мен берки Алинин дарегин алсам болобу? Албетте. Артынан түш. Көздөн кайын болбосун. Бирок абайла байкап калбасын. Артынан жүр. Кинодогудай бол. Баланын дарегин таптым, дароо барып сүйлөшөлү.
келиңиз. саламатсызбы? Мен Сухан Корлуда. Таксин Корулданын кызыбы? Ооба. Мүмкүн болсо уулуңуз Али менен сүйлөшөйүн дегем. Андан сурай турган 1-2 суроом бар эле. Али жок, үйдө эмес. Ошондойбу? Кайда кетти эле? Мектепке да барбаптыр, ооруп калды дешти. Кайда жүрсө жүргөндүр, сизге эмне? Сизге эмне керек уулумдан? Айтканымдай эле, андан өтө маанилүү бир нерсе сурайын дегем. Балким бизге жардамы тийип калар. Биздин эч кимге жардам берер алыбыз жок. Анан да менин уулум эч нерсе көргөн жок. Ачыңызчы, суранам. Ачыңыз. Кетиңиз, болбосо полицияга кабар берем. Макул. Бул менин дарегим, макулбу? Бул жерге таштап коеюн. Сиз жакшылап ойлонуңуз. Анан мага чаларсыз. Эмне болду, сүйлөшө алдыңбы? Апасы уруксат бербей койду. Аял бир кызыктай болду. Мен оозумду ача электе эле балам эч нерсе көргөн жок деп безилдеп атты. Демек, көргөн. Анда Каяка? кой отур, аял менен мен да сүйлөшүп берейин. Жесур уксаң. Ансы да коркуп полиция чакырам деди. Балким чакырып койгондур. Суранам, эч ким көрө электе кетели бул жерден. Бул аялга да убакыт берели. Анан дагы келип көрөбүз. Суранам, бүгүн ушунча укмуш жетет бизге. Суранам, кармалып кете электе кетели. Эми эмне кылалы? Артынан баралыбы? Аңдыганыбызды билип калышпасын. Сенин аңкоолугуң менен араң келдик. Тобокелчиликке барбай туралы. Ансыз да тез арада чече турган негизги маселебиз бар. Полиция менен болгон жоругуңузга да түшүнбөй калдым, ачыгын айтсам. Рыфат ага, Жесур менен сүйлөшкөн болсоңуз, каерде экенин билсеңиз, суранам, мага да айтыңыз. Башына бален үйдү ал. Иши ого бетер күчөп кете электе. Мен дагы сага окшоп өкүнүп турам. Каерде экенин билбейм. Мени менен да байланышкан жок. Аны туура кылыптыр. Полициянын биринчи бизге байланышка чыга турганын албетте ал билди. Сюхан да Азамат. Жесурду кармашсын деп тергөөчү менен бир тарап болуп алганына ишене албай турам. Билип билбей күнөөсүн алба. Балким анын да бир билгени бардыр. Бану, сени менен жолугушум керек. Суранам. Байкашымча эч чаң жугузбайт экенсиз го Жесурдун мурунку аялына. Унам каякта? Көздөн далдоо жакка токтотуп койгом. Дагы эмне болуп кетерин билбейбиз да. Кетейин дедиң беле? Кетсем жакшы болмок. Киши өлтүргүч боштондукта жүрөт дагы деле. Ошого Корулдага барбай турганың жакшы го. Кыжалат болбо, чарбада эч нерсе болбойт мага. Чын элеби? Ачкычтарымды берсең, унаамдын каякта экенин дагы айт. Жан жайт азыр. Таңга мал кетесиң.
Koş geldin. Кандайсың? Gelip bергениңе рахмат. Антпесем болчу да эмес. Туура. Өтө сулуусуң бүгүн. Жахиденин кылган кылыгын уктум. Чын эле ортоңордо мамиле болгон эмес экен. Сага айтып берейин деп аракет кылдым. Көрүп турганыңдай баары туура эмес, түшүнүүдөн улам келип чыкпадыбы? Сүйүндүм ага. Сүйлө анан эмне жаңылык? Эмне болмок эле? Баары өзүң билгениндей эле. Корлуда да ызы чуу тынбайт эмеспи? Баарыбыз кылмыш окуясын угуп нес болдук. Анын артынан эле Жесурдун качышы сыяктуу. Сен анын каерде экенин билбейсиңби? Же ага кантип байланышсак болот? Сага сөз берем, эч кимге айтпайм сенин айткандарыңды. Мени ушул үчүн жолугушууга чакырдыңбы? Жок, Эмне дээр экен дедиң да, жок. Туура эмес түшүнүп алдың. Менимче өтө жакшы түшүндүм, Бүлөнд. Ошентсе да кызыгып атсаң айтайын. Жесурдун каерде жүргөнү тууралуу маалыматым жок. Болсо деле сага эч качан айтмак эмесмин. Бано. Бул жолу антип шарт туруп кетүүңө уруксат бербейм. Мени антип коркутуп кете албайсың. Кааласаң ишен, кааласаң ишенбе. Сени сагындым. Сагындым дечи. Анда эмнеге эң биринчи Жесурдан кеп козгойсуң, Бүлөнд? Анткени экөөбүзгө тиешеси жок сөздү айтып, тынчтанайын дедим. Тынчтанып алайын дечи. Сен мага аябай жагасың. Эки качкындын меймандастыргону. Үйдө эч нерсе жок экен. Көптөн бери эч ким келбегени көрүнүп турат. Бирок шамшым эткенге ушуларды таптым. Демек өлбөйбүз. Эмнеси бар экен мунун? Кур дегенде кулпунай терип келиптирсиң. Ооба. Арткы бакчадан тердим. Сонун экен. Бул үйдү кайдан таптың? Кимдики бул жер? Сүйүктүүмдүн. Аты Сүйүктүүм. Эски достордонбуз. Парижде жашайт. Ал бул жакка көп келбейт. Ошондо тиги сүйүктүүм эркекпи же аялбы? Эмне? Эмне күлүп атасың? Мен мындай ысымды уккан эмесмин, ошондуктан кызык болуп атат. Ушул абалыбызда да бири-бирибизди кызганчы себептерди таба алышыбыз өтө кызык, ошого күлүп атам. Кызганганымды кайдан ойлоп таптың? Анан да кызганыч деп калдың. Сен мени качан кызгандың эле? Бир мүнөт мурда. Сол колуңду оң колуңдун үстүнө койдуң. Муну көбүнчө өзүңдү коргой баштаган учурда кыласың. Колуңду колуңан кызгандым. Оң колуңду бетиңе тийгизип, көзүңө түшкөн көкүлүңдү оңдодуң. Чачыңды алаканыңан кызгандым. Колуң менен кулпунай алып, эриндериң алып бардың.
Эриндериңди кызгандым. Бизге эмнеге аны ыраа көрдүң? Эмнеге андай кылдың? Эмнеге анттың? Балким ушул тапта мен үчүн баары башкача болмок.